Баткен Кыргыз-Тажик чек арасында ок атышуу болду. Бүгүн 8-июль күнү болжол менен саат 17:00 Кыргыз-Тажик чек арасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары ортосунда ок атышуу болду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. УКМКнын чек ара кызматынын атчан чек арачылары Кыргыз-Тажик чек арасынын боюнда Баткен облусунун Лейлек районунун Науман ашуусу жакта кызмат өтөп жүргөн. Белгиленген багыт боюнча бара жаткан Чашма-Гивдан ашуусу жакта кыргыз чек арачыларына Тажикстандын чек арачылары күтүүсүздөн кол салган. Аскерлер ортосунда ок атышуу болгон деп билдирет чек ара кызматы. Азыркы тапта окуя учурунда жабыркагандар тууралуу маалымат такталууда. Окуянын чоо жайын аныктоо үчүн жерине чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Кыялбек Төлөнбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери кеткен. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү аталган окуя боюнча териштирүү жүргүзүүдө. Маалымат булагы Марал FM